Соңғы жылдары чоңдор жана жаштар арасында улуттук көкбөрү оюну көрөрмандардын кызыгуусун арттырууда. Жакында Бишкек шаарында жалпы республика боюнча муундар аралык көкбөрү оюну өттү. Эми февраль айында республикалык айлөкмөттөр аралык көкбөрү оюну өтөт. Бул оюнга ар бир облустан жеңүүчү деп табылган команда катышат. Быйыл республика даражасында ушул айлөкмөттөр арасында биринчилик өтөт. Мына ошого болгон ар бир айлөкмөттөрдүн азыр иш-чара өздөрүнүн дымактары өтө күчтүү. Ушул Талас облусу ичинде алгач жакын арада мына жаңы түзүлгөн айлөкмөттөр арасында дагы биринчилик өтөт. Мына ошол биринчиликтин натыйжасы менен Кудай буйрса жаңы жылда 2025-жылдын ошо февраль айларында Кудай буйрса республика аралык айлөкмөттөр арасындагы турнирге болгон аракеттерин көрүшүп атат. Мына биздин Талас районунда дагы азыр 13 айлөкмөт жана бир шаар болуп туруп азыр турнир жума сайын өткөзүлүп турат. Кудай буйрса баш байгесине ошо Талас районунун федерация президенти Шабыралиев Дамир ажекебиздин атынан бир автоунаа коюлган. Жергеталыктар өткөргөн оюнда Нуржанов жана Көгөй командасынын беттеши тең чыгуу менен аяктап, Булит оюнунда Нуржанов командасынын жеңиши менен аяктады. Талас шаарынын командасы Бекмолда командасын 2-0 эсебинде жеңип алды. Салкын кандуулук менен ыргытылган теке оюндардын кызыкчылыгы абдан эле элге жакшы деңгээлдеги натыйжасын берип атыр да. Анткени мынакей биздин ошо чемпиондук эмнеден пайда болот? Чемпиондор ошо биздин айлөкмөттөр аралык оюндардан дасыгып, анан кийин райондук деңгээлге чыгып атат. Райондук деңгээлден областтык деңгээлден жана областтык деңгээлден республикалык деңгээлдерден утуштарга ээ болуп атат да. Жакшы эми жылдага караганда абдан эле элдин кызыгуусу арта баштады. Быйыл биринчи саамалык болуп мынакей жыл боюнча оюндар ар бир айылдарда өтүп атат. Кара суу командасы менен Бердике Бадыр командасынын беттешинде Өмүрбек Эсен уулу атаандаштарын тайгазанына серкени 3 жолу таштап, жарым финалга жолдомо алышты. Азамат эсепти улады. Оюндун форматы бул эки чоңдор анан бир жаш болуп өтүп атат. Азыр бүгүнкү оюн Кудай буйрса чоңдор болчу. Чоңдор ойношуп атат бүгүн. Жаш балдар өзү атат десек болот мисалы. Талас районунда Кудай буйрса. Аттар дагы өзү атат, жаңы аттар чыгып атат, жаңы балдар чыгып атат. Лидер командалар Долоно жакшы келатат. Бердике жакшы келатат бияктан. Ошол жактан Нуржанов деген командалар жакшы, мындай өсүү бар да жакшы. Жаштарга мисалы оюн көрсөтүп атсак, бул Байтегин айтып кетебиз Долонодон. Оюндар аябай жакшы деңгээлде болуп келатат. 3-чү орун үчүн болгон беттеште Осмонкуло жана Талаш шаарынын командасы кезгелип, Талаш шаарынын командасы ийгиликке жетишти. Финалдык оюнга Долоно Бердике Батыр командасынын кызыктуу таймашында Бердике Батыр командасынын көкбөрүчүлөрү атаандаштарын тайгазанына серкен 3 жолу таштап чемпион болушту. Көпчүлүк учурда Осмонкуло командасынын Оролбек Бейшебаев Урмат Доктурбек уулу, Талас району.